Жалал-Абад мамлекеттик университетинин туулган күнү белгиленди. Бүгүн Жалал-Абад мамлекеттик окуу жайынын түптөлүшүнө 96 жогорку окуу жай катары негизделгенине 26 жыл толуп мааракеге арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Ага Жалал-Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев, окуу жайдын мугалимдер жамааты жана студенттер катышты. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад мамлекеттик университети түштүк жергесиндеги азыркы заман талабына жооп бере турган жогорку билимдүү кадрларды даярдап жаткан окуу жай катары таанымал. Бир кылымга тете тарыхы бар ЖАМУ бул аралыкта көптөгөн ийгиликтердин башаты болуп, миңдеген студенттерди да сыккан адис кылып чыгарууда. Азыркы учурда бул окуу жайдан билим алышып, республикадагы жана облустагы бир катар көрүнүктүү жетекчилерди, мектеп директорлорун, ошондой эле шаарыбыздагы бир катар башкармалыктарды башкарып жаткандарды көрүүгө болот. Алар өлкөнүн экономикасы жана ар тараптуу өсүп өнүгүшүнө зор салымдарын кошуп келишүүдө. Эске сала кетсек, 20-кылымдын 20-жылдарында Жалал-Абад шаарында өлкөдөгү алгачкы педагогикалык окуу жай түзүлүп, ал окуу жайдан Кыргызстандын тарыхындагы белгилүү инсандар тарбияланып чыккан. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин 1993 мурдагы педагогикалык окуу жайынын базасында университет ачылган. Учурда 30дан ашуун кесиптик багыттар боюнча 13 миңге жакын студент билим алууда. Бул мамлекеттик университетибиз Кыргызстандагы өзүнүн салымдуу орду бар, тарыхы бар, мыкты коллективи бар, жана сыймыктануучу студент жана бүтүрүүчүлөрү бар университеттердин бири. Бул университетти бүтүргөн кадрлар бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө аябай өзүнүн чоң салымдарын кошуп келип жатат. Бул кадрлар менен сиздер бардыңыздар жана биз сыймыктансак болот. Университеттин бүт кызматкерлери, студенттери бул күндү өзгөчө күтөт, өзгөчө белгилейт. Себеби деген бул күн биздин ошо Жалал-Абад мамлекеттик университетинин күнү деп ошол түзүлгөн күнү областыбызда билим, илим жана маданияттын борбору болуп калды дагы. Ушул жерде бүт жаштар билим, илим менен гана алек болбостон бүтүндөй маданиятка, ар түрдүү маданий эстетикалык иштерге катышып, өзүнүн билим алып, тарбия алып, келечектин адистери болуп чыгып келет да.